Укук коргоочу Турсунбек Акун 20 январда Орусияга Борбор Азияда, анын ичинен Кыргызстандан барган эмгек мигранттарына ыдык, куугунтук көрсөтүлдү деген маалымат тарагандан кийин кабар алып, маселени жеринде билүү максатында Москва, Екатеринбург шаарларында болду. Бул маселе боюнча тиешелүү органдардын жетекчилери, Москванын омбудсмен аппаратынын, элчилик, консулдуктардын кызматкерлери, диаспора өкүлдөрү менен жолугуп, чечүү жолдорун талкуулашты. Кордук көргөн балдар менен жолуктук. Анан ошентип, анан ошолордун абалын сурап, анан мындан кийин экинчи андай кылбайбыз дедиртип келдик да. Мерзилик Татьяна Георгиевна менен жолугуп, ал киши айтат, укук коргондору туура эмес кылыптыр Турсунбек Акунович. Кечирим сурайбыз биз. Мындан кийин андай кылбайбыз. Деп анан бул жерде консулдук бар экен, Екатеринбург шаарындагы консул Гүлнура Балтабаевна бар, жакшы кызматкер экен. Ал дагы 4 жолу нота протест кылыптыр. Ушу эмне үчүн Кыргызстандын жарандарын ушундай документтерин баары туура экен, эч мыйзам бузбаптыр, башка кылбаптыр. Эмне үчүн аларды ушундай кылат деп, ал да протест кылыптыр. Ошон үчүн биз барып сурап, диаспоранын жетекчилери менен жолуктук ал жерде. 20 киши менен алар аябай ыраазы болушту. Бизди сураганда Кыргыз өкмөтү, укук коргоочулар бар экен, чоң рахмат деп.